Күзүндө оорубаш үчүн кеңештер. Аба ырайынын бирде ысык, бирде салкын болуп алмашканына карабай, төмөндөгү эрежелерди аткарсаңыз, сөзсүз ден соолукта болосуз. Убагында дарыгерге көрүнүңүз. Алдын ала дарыгерлерге барып текшерилген абдан маанилүү. Эгерде сиздин мурдуңуз бүтүп, тамагыңыз кычышып жатса да, убакытты өткөрүп жүрө берген болбойт. Ал балким аллергиядан же башка оорулардын башталышынан кабар бериши мүмкүн. Витаминдүү тамактар менен азыктаныңыз. Эң алгач эле сиздин иммунитетиңиз бекем болгондо гана ар кандай ооруларга туруштук бере аласыз. Ал үчүн түрдүү витаминдерге бай азыктарды колдонуу керек. Мисалы, рационуңузга ашыкча шекер жана туздуу тамактарды колдонуудан алыс болуңуз. Ошол эле учурда ашказанды кыйнап, ашыкча тамактанып алган дагы болбойт. Колдон келсе, курамы углеводко жана белокко бай азыктарды колдонуңуз. Кыймыл жасаганды токтотпоңуз. Ар дайым кыймылда болуп, өзүңүзгө жаккан спорт менен машыгыңыз. Мисалга, чуркоо сүзүү жана йога менен машыксаңыз болот. Жылуу кийиниңиз. Аба ырайына карап суукка калбай жылуу жана ыңгайлуу кийингениңиз өзүңүз үчүн пайдалуу. Стресстен алыс болуңуз. Стресстен улам көптөгөн оорулар козголот. Андыктан эң жакшысы өзүңүз сүйгөн кесибиңиз же хоббиңиз менен алектенип, мээңизди бош калтырбаганыңыз жакшы. Териси бат кургагандар кандай маскаларды колдонсо болот? Териси бат-баттан кургагандар үчүн атайын үй шартында жасалган маскаларды сизге сунуш кылабыз. Быштактан жасалган маска. 2 чай кашык жумшак быштакка 1 чай кашык сүт, 1 чай кашык бал кошуп аралаштырсаңыз, бетти сууландыруучу сонун маска келип чыгат. Ал масканы 25 мүнөт бетиңизге коюп, андан кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Аталган масканы жумасына 2 ирет колдонсоңуз болот. Петрушка жана сметанадан жасалган маска. Бул маска сизге бир гана бетиңизди жылмакай кылып койбостон, терини агартуучу дагы касиетке ээ. Ал үчүн дагы майлуулугу жогору болгон сметанага петрушканын согун кошуп аралаштырып аласыз. Кааласаңыз бир аз каймак дагы кошуп койсоңуз болот. Даяр болгон масканы жарым саат бетиңизге коюп, андан соң жууп саласыз. Макияж териге канчалык зыян? Күнүгө болбосо дагы бир айда бир жолу макияж жасоону ар бир эле айым адатка айлантып алган. Мындайча айтканда, айымдар жашоосунун бир канча убактысын сулууланып макияж жасоого арнайт. Косметолог адистер кандай гана косметикалык каражатты колдонбоңуз, анын курамында сөзсүз химиялык элементтер бар экендигин айтып келишет. Макияждын териге кандай зыяны бар? Эң алгач эле ал бетти кургатат, ошондой эле бетке ысык чыгуусуна себеп болуп, бат картаюуга түрткү берет. Ал үчүн кечкисин сөзсүз түрдө макияжыңызды бетиңизден жууп жатыңыз. Анын артынан териңиздин түрүнө жараша керектүү тоник жана лосьондорду колдонгонуңуз оң. Ал арада макияж жасаган куралдарыңыз абдан маанилүү. Алар териге жагымдуу, жумшак жана табигый жүндөрдөн жасалган болушу керек. Ошол эле учурда бет терисин дымдаштыруучу маскаларды аптасына 2 рет колдонуп турганыңыз дагы пайдалуу. Айымдарга эң пайдалуу кеңештер. Улуу жазуучу Чехов айткандай, адамдарда бардыгы сонун болуш керек. Ал деген сөз анын кийими, турган турпаты, ден соолугу жана ою дегенди билдирет. Эгерде чачыңыздын сонун жыттанып турушун кааласаңыз, анда таракка атыр сээп койсоңуз болот. Учурда жүзүңүзгө колдонулуучу кремдер абдан эле көп. Эгерде алардын бири сиздин териңизге жакпай жатса, андага бир аз уксус кошуп койсоңуз болот. Ал нерсе бетиңиздин жумшартууга да жардам берет. Ал эми кирпигиңизди узартууну кааласаңыз, лаванда өсүмдүгүнүн майы жардамга келет. Бул май айрым кирпикке сүйкөй турган туштарда дагы бар. Тырмагыңызды лак менен боеп бүткөн соң 3 мүнөт салкын сууга салып турсаңыз, бат кургайт. Бут кийимдердин жагымсыз жыттанышы көпчүлүгүбүздү түйшөлтүп келет. Анын жытын кетирүүгө сода жардамга келет. Ал үчүн түнү жатарда бут кийимдин ичине сода сээп, таңкыга чейин коюп койгон жетиштүү. Куунак өмүр сүрүүнүн купиясы. Ар бир элдин даанышмандары бар. Алардын айткан ойчул сөздөрү бүткүл адамзаттын асыл казынасы. Өзүңдү тааны. Кандай болсоң, ошол калыбыңдан жазба. Жашоо ылдам чечим кабыл алууну талап кылат. Талант болбосо өнөрлүү адам чыкпайт. Талантты багып апестебесең, ал ошол боюнча өчүп калат. Өмүр сүрүүнүн 2 жолу бар. Эч кандай нерсе керемет сыяктуу эмес. Экинчиси, бардык нерсе кереметтин белгиси катары жаша. Шүгүр кылууну унутпа.